Ушул турушта ушул козунун баасы 2,5 миң, 3 миң доллар болот да. Буттары жоон болот. Кулактары узун болот. Булардын куйруктары, разрезтери мындай ачык болот. Арашан койлорун баккан Адилет Эралиев Талас шаарында жашайт. 4 жыл мурун баасына кызыгып аталган койдон экин алган. Бүгүнкү күндө мээнети жанып, асыл тукум 50 баш кой кылып чарбасын кеңейтүүдө. Бул арашан, чистый арашан. Кулагы бир 21 чыгат. Бою 85, 83, 84, 85. Бир жыл болот мына мартта. Буюрса, мартта мартский козуларда, февралдын этеги мартскийлер. Бул жана Канта объезднойдо Тимуровский линияда, Тимур Байкен, Тимур Турумбековдун линиясынан бул. Жөнөкөй койлорго караганда бул азыр 5-6 жылдык жөнөкөй койдун боюна, весине туура келет. Ушу бир жылында эле ушинтип бир 100 килога чейин вес беришет да, 80-90 кило. Ата мекендик породадагы бул койлордун артыкчылыгы бою бийик, көлөмү чоң келет. Кардарлар сатып алууда салмагына, келбетине да карашат. Өзгөчө мунун тукумуна баа беришет. Мындан улам фермер өлкөдөгү эң мыкты арашан кочкорлорун алдырып, койлорун көбөйтүүдө. 5 күндүк козу, 5 күн болуп туулганына. Бул энеси. Бул жана знаменитый Баяр деген бар, казактарга 200 миң долларга сатылбаган. Ошонун баласынан, Байрак деген баласынан. Бунун энеси жана 1,5 миллионго сатылган Береке деген койдун балдары болот да. Атасы Байрак 35 миң долларга берилген эмес. Ушундай жакшы линиялардан алып карап атабыз, багып атабыз азыр. 5 күндүк козу. Вези бир 10дан ашык да килограмм. 10-12 килограмм болот веси 5 күндүк козу. Сандан сапатка өткөн фермер бул койлорун Талас шаарында эле чакан коороого багып көбөйтүүдө. Айтымында арашанды сатууда кыйынчылык жок, баасы дагы кымбат. Ал эми жем чөптү кадимки чарба койлордо эле жейт. Болгону жакшылап караш керек дейт. Сатсаң баасы кымбат. 10 коюң мисалы 10 миң сомдон 100 миң болсо, бул өзү эле жалгыз 150 миң болот да бул койлор. Бизге чалышып атат. Эмне сата тургандар барбы? Ичинде козуларды чейин, тугал эле козуларды да брондого коюшат да азыр. Койлордун эң чоңу, эң сулуусу, анан эң көлөмдүүсү ушу койлор да. Бүгүнкү күндө Талас областында аталган арашан койлорун баккандар көбөйүүдө. Эгер фермерлер атайын министрликтен сертификат алып асыл тукум чарба катары каттоодон өтсө, аларга мамлекет тараптан бир катар жеңилдиктер берилет. Асыл тукум статусун алган фермерлерибиз бүгүнкү күндө жеңилдетилген пайызда айыл өкмөттөрүнөн, кайра бөлүштүү фонддорунан биринчи жер алганга укуктуу болушат. Бүгүнкү күндө Талас областында 13 асыл тукум чарбалары бар. Булардын бардыгы айыл чарба министрлигинен сертификат алып, бүгүнкү күндө иштеп аткан асыл тукум чарбалар бар. Айыл чарба адистеринин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө өлкө боюнча арашан койлордун жалпы саны 6 миңден ашат. Козулары 1000 доллар болсо, койлору 5 миң доллардан жогору сатылат. Мындан улам аймактарда фермерлердин кызыгуусу артып, өз алдынча көбөйтүшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.